Кайненем кечирим сураш үчүн Аяз ата болуп кийинип келиптир. Билесиңби, KG окурмандарынын баштан өткөргөн ар түрдүү окуялары менен бөлүшүп келет. Бул ирет жаш келиндин катын жарыялайбыз. Эскертүү: каармандардын аты өзгөртүлдү. Башкы беттеги иллюстративдүү сүрөт макалага тиешеси жок. Күйөөм экөөбүз ээрчишип алып чыгып кеттик. Мен ыйлап бүтсөм, ал ыйлайт. Кайра экөөбүз чогуу ыйлайбыз. Кайненем эмне дегенин айтпай эле коеюн. Сөздөрү ушундай ачуу эле. Эстегим дагы келбейт. Ал күнү аяшыбыздыкында түнөдүк. Эртеси андан карыз алып батирге чыктык. Билесиңерби, эми бактылуу жашайбыз деп ойлогонбуз. Жашай албадык. Кантип айтсаңар, кантип бактылуу болобуз. Күйөөм жумуштан маанайы жок келет. Чогуу отуруп унчукпай тамактанабыз. Кайненеме чалабыз, албайт же трубканы басып коет. Кечээ өзүмдүн апам келип кетти. Баары жакшы болоорун айтып, кеңештери менен бөлүшүп, аз да болсо маанайыбызды көтөрдү. Ушул жерден бир нерсени айткым келди. Күйөөм менин апама аябай жакын. Экөөнүн сөзү бүтпөйт. Кээде мени унутуп деле коюшат. Кечээ апама келгенде ашканага чыгып кетсем, бирөөнүн бышылдап ыйлап жатканын уктум. Акырын барып карасам, күйөөм апамдын тизесине жатып алып ыйлап жатыптыр. Билмексем болуп артка кетип калдым. Кайненеме эмне кылсам дагы жакпай койдум. Себеби жок эле уруша берет. Бир нерселерди таап чыгып ачуу сөздөрдү айтат. Башында чыдап жүрдүм, апалап көңүлүн алып, сүйүктүү шорпосун жасап берсем дагы болбоду. Күйөөм байкуш кой десе дагы укпайт, кайра аны урушуп, тилдеп, каргап жатып калат. Бир күнү чыдабай ажырашалы дедим. Ошондо күйөөм мындай деди: экинчи антип айтпа. Мен сага ажырашуу үчүн үйлөнгөн эмесмин. Сенин бул жерде эч кандай күнөөң жок, угуп жатасыңбы? Сени бактылуу кылам деген сөзүмө турам. Анткени мен сени сүйөм. Анткени менин сенин күйөөңмүн. Көрөсүң, бул күндөр дагы өтөт. Бөлүнүп кеттик. 31 декабрь үй бүлө катары биринчи жаңы жылыбызды тосуп жатабыз. Күйөөм балаты сатып келди, мен дасторкон жасадым. Майрамдык маанайыбыз жок. Бир нерсе жетишпей жатты. Экөөбүз этти асып коюп, «Ирония судьбы» или «С легким паром» деген кинону көрүп отурсак, эшик тыкылдады. Барып ачсак, Аяз ата турат. Күйөөм экөөбүз адашып калган жокпуз сурадык. Унчукпай үйгө кирип кетти. Аркасынан чуркап барсак, кабын жерге коюп сакалын алды. Кайненем: балдарым, апаңарды кечирип койгула. Мен туура эмес кылдым. Ачуу сөздөрдү айтып жүрөгүңөрдү ооруттум. Билем, мен кечиримге татыксыз адаммын, бирок мен өзгөргүм келет. Силер жок, жалгыз калганда баарын түшүндүм. Оорусам суу алып келген киши жок, ачка болсом тамак берген киши жок, кайгырсам кучактаган киши жок. 4 дубалда камалып калдым. Силерге калып эле эркелей берипмин. Кыйын көрүнөм деп жатып, алдыңарда сыйымды жоготтум. Силер жок, үй бош калды. Небере жыттап төрүңөрдө сый көрүп отургум келет. Мени кечиргиле. Мен силерди жакшы көрөм. Аябай жакшы көрөм. Бетин жаап алып ыйлап кирди. Кайненем чындап эле жүдөп арыктай түшүптүр. Күйөөм экөөбүз чуркап барып кучактадык. Жанатан бери эмне жетишпей жатканын билдик. Кайненем мага көйнөк, күйөөмө капчык берди. Мен дагы ага деп белек алып койгом. Берсем кучактап бетимден өп чачымдан сылады. Чогуу отуруп 5 бармак жеп, тост айтып, эски жылды узаттык. Эртеси айылга жөнөп кеттик. Быйыл жаңы жылды 4-өөбүз тособуз. Кайненем, мен, күйөөм жана мотурайган кызыбыз. Чоң апасына аябай жакын. Түндө бизден качып барып жанына жатып алат. Билесиңерби, кайненем 100 градуска өзгөрдү. Башында алдыңарда сыйымды жоготтум деди эле. Жок, кайра 2 эсе сыйлап калдык.